28 bölüm. Дөт Иерусалимде падышага кызмат кылган Исраилдин бардык жол башчыларын, уруу башчыларын, бөлүм башчыларын, миң башчыларын, жүз башчыларын, мал мүлкүнө жооптуу адамдарын, өз уулдары менен кошо эбнухтарын, аскер башчыларын, бардык эр жүрөк адамдарын чогултту. Анан ал ордунан туруп мындай деди: "Мени уккула, бир туугандарым, элим. Менин жүрөгүмдө биздин Кудайдын бутунун астына Теңирдин келишим сандыгы үчүн бир бейпил үй курсам деген тилегим бар эле. Курулуш үчүн керектүүнүн баарын даярдап койдум. Бирок Кудай мага менин ысымыма арнап үй курба, анткени сен жоокер адамсың, сен кан төккөнсүң" деди. Ошондой болсо да Теңир, Исраилдин Кудайы, менин атамдын тукумунан мени тандап алып, түбөлүккө Исраилга падыша кылып койду. Анткени Жүйүттү төрө кылып тандап алды. Жүйүттүн тукумунан менин атамдын тукумун, атамдын уулдарынын ичинен мени бүткүл Исраилга падыша кылып коюш үчүн ырайым кылды. Теңир мага көп уул берди. Ошол көп уулдарымдын ичинен ал менин уулум Сулайманды Исраилдин үстүнөн болгон падышачылык такка отургузууга тандап алды. Анан ал мага мындай деди: "Менин үйүмдү жана менин короо жайларымды сенин балаң Сулайман курат. Анткени мен аны өзүмө уул кылып тандап алдым. Мен ага ата болом. Эгерде ал бүгүнкү күнгө чейин менин мыйзамдарым менен буйруктарымды сактап келгендей, мындан ары да аларды бек сактаса, анын падышачылыгын мен түбөлүккө бекитем. Мен эми Теңирдин жыйыны болгон бардык ысрайылдыктардын көз алдында Кудайдын кулагына угуза мындай демекмин: мынабу асыл жерге ээ болуп, көзүңөр өткөндөн кийин аны балдарыңарга жана урпактарыңарга түбөлүккө мураска калтырышыңар үчүн Кудай Теңириңердин бардык мыйзамдарын бек сактап, так аткаргыла. Уулум Сулайман, сен да атаңдын Кудайын бил, ага чын жүрөгүңдөн, жан дилиңден кызмат кыл, анткени Теңир бардык жүрөктөрдү сынап турат. Эмне ойлогонуңарды билип турат. Эгерде Кудайды издесең, аны табасың. Эгерде аны таштай турган болсоң, ал сени түбөлүккө таштайт. Байкагын, анткени Теңир ыйык жай үчүн үй курууга сени тандап алды. Бекем бол жана бул ишти жаса." Дөт өз уулу Сулайманга кире бериш бөлмөнүн, үйлөрдүн, кампалардын, үстүнкү бөлмөлөрдүн, ички бөлмөлөрдүн жана келишим сандыгы туруучу жайдын, ошондой эле жүрөгүндөгү нерселердин, Теңир үйүнүн короо жайларынын, тегерегиндеги бүт бөлмөлөрдүн, Кудай үйүндөгү казнанын, Кудайга арналган буюмдар сакталуучу казналардын, ыйык кызмат кылуучулар менен лебилердин бөлмөлөрүнүн, Теңир үйүндөгү ар кандай кызматка арналган бөлмөлөрдүн, Теңир үйүндөгү бардык идиштердин, салмагы белгиленген алтын буюмдардын, ар кандай кызматка колдонула турган идиштердин, салмагы белгиленген күмүш буюмдардын, ар кандай кызматка колдонула турган идиштердин чиймесин чийип берди. Алтын чырактандар менен алардын чырактарына, алардын ар бирине канча алтын кетерин, ошондой эле күмүш чырактандар менен чырактарга, алардын ар бирине канча күмүш кетерин жазып берди. Нан курмандыгы коюлуучу үстөлдөргө, ар бир үстөлгө канча алтын кетерин, күмүш үстөлдөргө канча күмүш кетерин, таза алтындан жасала турган аш айырларга, чөйчөктөргө, чараларга, алтын табактарга канча алтын кетерин, күмүш табактарга канча күмүш кетерин, алтындан куюлуп жасала турган жипаржыттуу зат түтөтүлүүчү жайга канча алтын кетерин жазып берди. Ошондой эле майдан арабанын жана канаттарын жайып, Теңирдин келишим сандыгын жаап турган алтын керуптардын чиймесин чийип берди. Мунун баарын мен Теңирдин жетекчилиги астында жазгам. Ал мага кандай куруу керектигин түшүндүрүп берген, деди Дөт уулу Сулайманга мындай деди: "Бекем, кайраттуу бол, ишке кириш, коркпо, үрөйүңдү учурба. Кудай Теңир менин Кудайым сени менен болот. Теңирдин үйүнө талап кылынуучу иштерди аягына чейин бүтүрмөйүнчө ал сенден четтебейт, сени таштабайт. Кудайдын үйүндөгү ар кандай иштерди аткарууга ыйык кызмат кылуучулар менен лебилердин тобу даяр. Сенин дитин коюп иштеген, колунан көөрү төгүлгөн адамдарың бар. Башчылар да, эл да бардык буйруктарыңды аткарууга даяр." 2 бөлүм. Элдин арасында жалган пайгамбарлар болгондой эле, силердин араңарда да жалган окутуучулар болот. Алар өздөрүн куткарган эгедерден баш тартышып, кыйратуучу жалган окутууларды жайылтышып, өздөрүнө эрте өлүм тилеп алышат. Көп адамдар алардын бузуктук жолу менен кетишет. Ошолордун айынан чындык жолу жаманаттуу болот. Алар өздөрүнүн ач көздүгүнөн улам, кошомат сөздөрү менен силерди өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланышат. Алар үчүн небак эле сот чечими даяр, алардын өлүмү кечикпейт. Эгерде Кудай күнөө кетирген периштелерди аябастан, аларды сот боло турган убакка чейин өлгөндөр жаткан жайдын караңгы туңгуюгуна чүрүп, чынжырлап койсо, эгерде Кудай байыркы дүйнөнү аябаса, 8 адамды, адилдикти жар салган Нухту үй бүлөсү менен сактап, дүйнөдөгү кудайсыздарды топон суу менен жок кылса,
Эгерде Кудай келечектеги кудайсыздарга сабак болсун деп Содом жана Амор шаарларын кыйратууга өкүм чыгарып гүлгө айлантып салса, ал эми мыйзамсыздардын арасында жашап, алардын бузулган жашоосун, мыйзамсыз иштерин угуп көрүп, күн сайын жаны кыйналган Адил Лотту куткарып калса, анда Теңир такыбаларды азгырыктардан кантип куткарууну, ал эми адилетсиздерди, айрыкча ыплас кумарларына жетеленген, бийликтегилерди тоотпогон, кара өзгөй ээн баш, жогоркуларды жамандагандан коркпогон адамдарды сот боло турган күнгө чейин сактап турууну билет. Алардан күчү жана кубаты жагынан жогору турган периштелер да Теңирдин алдында аларды жамандап тил тийгизишпейт. Өздөрү түшүнбөгөн нерсени жамандашкан алар тузакка түшүп өлүмгө дуушар болуш үчүн жаратылган тилсиз, аң сезимсиз жаныбарлар сыяктуу жок болушат. Алар өздөрүнүн мыйзамсыз иштерине жараша жаза алышат. Анткени рахатты күнүмдүк жыргал турмуш деп эсептешет. Уятсыз жана ыйык нерсени булгоочу алар силер менен бирге тойлоп, өздөрүнүн куулуктары менен сайран куруп жатышат. Алардын аял жандуу экени, күнөө кылууга тойбостугу көздөрүнөн эле көрүнүп турат. Алар бекемдел электерди азгырышат. Ач көздүк алардын жүрөгүнөн бекем орун алган. Алар каргыш уулдары. Түз жолдон чыккан алар арам акчаны жакшы көргөн, Босордун уулу Биламдын жолуна түшүп, адашып калышты. Бирок анын мыйзамсыздыгы ашкереленген. Тилсиз эшек адамча сүйлөп, акылсыздык кылып жаткан пайгамбарды токтоткон. Булар соолгон булактар, шамалайдаган булуттар, аларга түбөлүк караңгылык даярдалган. Себеби алар ооз көптүрүп сүйлөп, туура эмес жолдон араң кайткандарды дене кумарларынын жана бузуктуктун торуна чүрүшөт. Өздөрү жок болуунун кулдары болуп туруп, аларга эркиндикти убада кылышат. Анткени ким эмнеден жеңилсе, ал ошонун кулу. Себеби алар Теңир жана куткаруучу Иса Машаякты таанып билүү аркылуу бул дүйнөнүн ыпластыктарынан качып кутулгандан кийин кайрадан аларга тутулуп, жеңилип калышса, анда алардын кийинки абалы мурунку абалынан да жаман болот. Чындык жолун таанып билип туруп, өздөрүнө берилген ыйык осуяттан баш тарткандан көрө, алар үчүн бул чындык жолун таанып билбей эле койгон жакшы болмок. Ит өзүнүн кусундусун кайра жей берет. Чочкону канча тазалаба, ал кайра эле балчыкка оонайт деген макал аларга туура келет. 5-бөлүм. Кошуундардын кызы эми куралдан. Бизди айланта курчап алышты. Исраилдин башкаруучусун таяк менен бетке урушат. Бирок сен Бейтлехем, Эфрата, Жүйүттүн миңдеген уруулардын ичинен кичине болсоң да, сенде мен үчүн Исраилга эгедер боло турган адам чыгат. Ал эң башында эле байыркы күндөрдө эле төрөлгөн. Ошондуктан Теңир аларды төрөй турган аял төрөгөн мезгилге чейин таштап салат. Ошондо Исраил уулдарына өздөрүнүн калган бир туугандары кайрылып келишет. Ал туруп, аларды Теңирдин күчү менен, Кудай Теңирдин ысымынын улуулугу менен кайтарат. Ошондо алар коопсуз жашашат. Анткени анын улуулугу жер кыйырына чейин белгилүү болот. Ал биздин тынчтыгыбыз болот. Ашур биздин жерибизге келгенде, биздин үйлөргө киргенде, биз ага каршы 7 койчуну, 8 төрөнү коебуз. Алар кылыч менен Ашур жерин, Нимрод жерин дарбазаларынын алдында кыйратат. Ашур биздин жерибизге келгенде, биздин чегараларыбызды аттаганда, ал бизди андан куткарат. Жакыптын калдыгы көп элдердин арасында Теңирден түшкөн шүйдүрүмдөй чөптүн үстүнө жааган жамгырдай болот. Ал адамга көз каранды болбойт жана адам уулдарына таянбайт. Жакыптын калдыгы элдердин арасында, көп уруулардын арасында, токой жырткычтарынын арасындагы арстандай, койлордун арасындагы жаш арстандай болот. Эгерде ал арстан атырылып чыгып, басып жыгып тыткылай турган болсо, анын колунан эч ким куткара албайт. Сенин колуң душмандарыңдын үстүнөн салтанат менен көтөрүлөт. Сенин баардык душмандарың жок кылынат. Ошол күнү дейт Теңир, сенин аттарыңды жок кылам. Майдан арабаларыңды талкалайм. Сенин жериңдеги шаарларды кыйратам. Сенин баардык сепилчептериңди уратам. Сенин колуңдан сыйкырчылыкты жулуп ыргытам. Сенин жаратылыш кубулуштары боюнча алдын ала айтуучуларың жок болот. Сенин буркандарыңды талкалайм, жасалма кудайларыңды жок кылам. Ошондон кийин сен өз колуң менен жасаган нерселерге табынганыңды коесуң. Сенин ыйык токойлоруңду түп тамыры менен жок кылам. Шаарларыңды талкалайм. Ошентип мага тил албаган элдерден каарым менен, ачуум менен өч алам. 14-бөлүм. Ишемби күндөрдүн биринде Иса фарисейлердин башчысынын үйүнө конокко барды. Фарисейлер аны карап турушту. Ошол учурда анын алдына сары суу оорусунан кыйналган адам келди. Ошондо Иса мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден ишемби күнү оорлууну айыктырууга болобу деп сурады.
Алар үн катышкан жок. Ошондо Иса оорулууга колун тийгизип, аны айыктырды да жөнөтүп жиберди. Анан Иса фарисейлерден: "Эгерде бирөөңөрдүн эшегиңер же өгүзүңөр кудукка түшүп кетсе, ишемби күн экенине карабастан аны ошол замат чыгарып албайсыңарбы?" деп сурады. Алар Исанын бул суроосуна жооп бере алышкан жок. Конокко чакырылгандардын орун тандап, төргөткөндөрүн байкаган Иса аларга мындай үлгү насаат аңгем айтты: "Сени бирөө үйлөнүү тоюна чакырса барып төргө туруп алба. Чакырылгандардын арасында сенден да сыйлуу конок болушу мүмкүн. Сени да аны да чакырган той ээси келип, сага бул кишиге орун бошотуп берчи деп калса, уялганыңдан босого жакка отурууга аргасыз болосуң. Ошондуктан конокко барганыңда босого жакка отур. Чакырган киши өзү келип сага досум жогорот деп айтсын. Ошондо башка коноктордун алдында сенин беделиң көтөрүлөт. Анткени өзүн өзү көтөргөн адам басынтылат, ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт." Иса өзүн чакырган кишиге да мындай деди: "Түшкү же кечки тамакка досторуңду, бир туугандарыңды, тууган уругуңду, бай кошуналарыңды чакырба. Анткени алар кайра өзүңдү чакырып бергениңди кайтарышат. Тескерисинче, жардыларды, мунчуларды, аксактарды, сокурларды чакыр. Алар сага кайтарып бере алышпагандыгы үчүн бактылуу болосуң. Анткени сенин тиешең адил адамдар тирилгенде берилет." Муну укканда Иса менен бир дасторкондо отургандардын бири ага: "Кудайдын падышачылыгынан даам тата турган адам бактылуу" деди. Ошондо Иса ага мындай деди: "Бир адам кечкиге чоң дасторкон даярдап көп конок чакырат. Тамагы чейир убакыт болгондо ал чакырган адамдарына: 'Келгиле, баары даяр болду' деп кулунан айттырып жиберет. Бирок сүйлөшүп алгансып, баары тең кечирим сурай башташат. Алардын бири ага: 'Мен жер сатып алдым эле, аны барып көрүшүм керек. Суранам, мени кечирип койчу' деп айттырып жиберет. Экинчиси болсо: 'Мен 10 өгүз сатып алдым эле, ошолорду сынап көргөнү барам. Суранам, мени кечирип койчу' деп айттырат. Үчүнчүсү: 'Мен жаңы эле үйлөндүм, ошондуктан бара албайм' дейт. Кул кайтып келип муну кожоюнуна айтат. Ошондо үйеси каарданып кулуна: 'Сен тезинен шаардын чоң кичине көчөлөрүн аралап, жардыларды, мунжуларды, аксактарды жана сокурларды бул жерге алып кел' деп айтат. Кул барып келип: 'Кожоюн, буйругуң орундатылды, бирок дагы орун бар' дейт. Ошондо кожоюн кулуна: 'Жол боюндагыларды, шаар тосмосунун сыртындагыларды келүүгө аргасыз кыл. Менин үйүм толсун. Анткени силерге айтып коеюн, мурунку чакырылгандардын эч кимиси менин кечки тамагымдан даам татпайт. Анткени чакырылгандар көп, бирок тандалгандар аз' деп айтат. Иса өзүнүн артынан ээрчип келе жаткан элге бурулуп мындай деди: "Ким мага келип, бирок ата-энесин, аялын, балдарын, агайын-инилерин, эже карындаштарын жана өз өмүрүн менден артык көрсө, ал менин шакиртим боло албайт. Ким менин артымдан өз айкаш жыгачын көтөрбөй ээрчисе, ал менин шакиртим боло албайт. Силердин араңардан бирөө мунара курмакчы болсо, ал аны бүтүрүүгө каражаты жетер жетпесин билиш үчүн адегенде отуруп алып курулуш чыгымын эсептеп чыгат да. Болбосо пайдубалын гана салып мунараны бүтүрө албай калганын көргөн кишилердин баары: 'Бул киши кура баштады эле, бирок бүтүрө алган жок' деп аны шылдың кылышат. Же кайсы бир падыша башка бир падыша менен согуша турган болсо, 20 000 аскери менен келе жатканга өзүнүн 12 000 аскери менен каршы тура алар албасын билиш үчүн адегенде отуруп алып кеңешет да. Күчү жетпесе тиги падыша али алыста экенде эле элчилерин жиберип тынчтык келишимин түзүүнү өтүнөт. Ошол сыяктуу эле болгон нерсесинин баарынан баш тартпаган адам менин шакиртим боло албайт. Туз жакшы нерсе, бирок туз өзүнүн даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтирүүгө болот? Топуракка да, кыкка да кошууга жарабагандыктан аны төгүп ташташат. Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун."